болсо Австриянын борбору Вена шаары. Австрия бул болсо Европа өлкөлөрүнүн эң өнүккөн мамлекеттеринин катарына кирет. Дал ушул мамлекет 10-июнда Кыргызстандын улуттук долбоору болгон Камбар Ата бир КСин куруу боюнча долбоорун ушу көмөк көргөзүп, кыргызстандыктарга жана Кыргызстанды келген конокторуна өзүнүн эшигин ачты. Биз бул тууралуу бул иш-чаралардын өткөрүлүшү тууралуу Кыргыз Республикасынын энергетика министри Талабек Ибраев менен азыр кененирээк маектешебиз. Талабек Өмүкеевич, саламатсызбы? Саламатсызбы. Жана айтып кеткендей, ушу Кыргызстанга Европанын эң өнүккөн өлкөсү эшигин ачып, ушундай биздин улуттук долбоорубузду андан ары улантууга, долбоорду курууга болгон биздин көптөн берги тилегибизди дагы кош колдоп берип өзүнүн эшигин ачты. Бул деген эмне деген сөз? Бул эми бизге Дүйнөлүк банктын көз карашы деп эсептейм да. Анткени бул Дүйнөлүк банк менен биз көп жылдан бери иштешебиз. Анан акыркы күндөрү буларда Дүйнөлүк банкта жылыга жазгы сессия, анан күзгү сессия өтөт да. Былтыр жазгы сессияга келгенде ошол биздин команда ошол Акылбек Сөөмөкчүнүн башында туруп, ошондо биз Дүйнөлүк банкка чоң бир презентация кылганбыз да. Ушул эме Камбар Ата бир КСи боюнча. Өзүңөр билесиңер, 22-жылы Садыр Нуркожоев жетектеп ошол Камбар Ата бир КСин давайте старт берип баштап берген да. Бул биздин энергетик министрлигине чоң, мындайча айтканда, бир үмүт кылды да. Бул жолку Кудай буйруса Камбар Ата КСин куруш керек деп. Эми биз көп жылдардан бери эле айтып эле келатабыз. Ошол Аскар Акаевдин убагынан бери эле келатат. Энергетиканы колдош керек, энергетика куруш керек КСтерди деп. Ошонун бири флагманы ушул Камбар Ата бир болчу да. Мунун проектиси техник-экономический обоснованиясы 2014-жылда жасалган, ошондон бери эле токтоп турган да. Анан ошо Садыр Нуркожоевич келгенден баштап, ошо 22-жылы бизде август айларында старт берген. Ошондон баштап биз ушул Камбар Ата бир КСин бардык донорлорго, келген инвесторлорго презентация кылып келатабыз да. Анан ошондо жазгы сессияда презентация кылып, булардын Дүйнөлүк банктын мындайча айтканда чоң биздин ошо Камбар Ата бирге көңүл бурушуна, ошол биздин жана Камбар Ата КСинин ошо кошуна мамлекеттер менен чогуу курабыз деген өзүбүздүн ойлорубузду айтып, ошол аябай маанилүү болду да. Анан өзүңөр билесиңер, ушул жылы эле бизге, эгерде буларда 24-25 эменин совет директоровдун мүчөсү болсо, ошонун 11-и бизге келген. Ошондо да Кыргызстандан биз чоң презентация кылып, буларга көргөзүп, анан ошондо эми бул любой акча маселесин ошол Дүйнөлүк банк баарын совет директоровго киргизет, анан совет директоров макулдугун берет. Анан ошондо биз көргөзүп, ушул совет директоровго презентация кылып, буларга аябай жакты да. Бүгүнкү күндө Дүйнөлүк банкта мындайча айтканда номер 1 проекттердин бири болуп атат. Бул Камбар Ата бир бардык жагынан топ келишип атат да. Бул мындайча айтканда жашыл энергетика тарабынан кошуна мамлекеттер менен кошо куруп, мындайча айтканда достуктукта кошо курабыз деген биздин ойлорубуз. Анан бул эң биринчи маселеси бул жерде Камбар Ата бир бул энергетика эле эмес. Мындайча айтканда суунун да маселесин чечет да. Ошон үчүн бизде мисалы үчүн кошуна мамлекеттерибиз ошол биз Нарын дарыясы, ошол Камбар Ата бир КСи, андан кийин Камбар Ата 2 КСи, анан Токтогулга келип топтолуп, анан кайра астында да 4 КСтен өтүп, анан Өзбекстанга кирип кетет. Бир мындайча айтканда 1-2% эле колдонобуз бул суунунчу. Андан бизде эмебиз мындайча айтканда территориябыз ушундай жайгашкан, а суу аргасыздан барыбыр мындай акыркы биздин Учкоргон КСтен уже эме Өзбекстанга кирип кетет да. Булар бул жерден мындайча айтканда ошол энергетикалык коопсуздук, анан мындайча айтканда суу коопсуздугу болгондо бул азык-түлүк коопсуздугу да болот да. Ошон үчүн мына бүгүнкү күндө ошо биздин кошуна мамлекеттер дагы ошого түшүнүп, бул бизге дагы керек экен деп, ошон үчүн алар да макулдугун берип, мына бүгүнкү күндө биз ошол келишимге чогуу курабыз деген келишимге 3 министрлик кол койдук. Келишимдер жөнүндө биз маегибиздин аягында дагы токтолобуз. Айтайын дегеним, ушу өнүккөн Европа
өлкөсүнө келип Кыргызстандын ушундай иш чарасын өткөрүп жаткан бул Кыргызстандын жаңы тарыхында биринчи окуя болуп атыптыр да. Ошондо буга эмне түрткү болду? Канчалык деңгээлде биз ушундай өнүккөн өлкөлөр менен тең аталаш болуп калганыбыздын белгиси да бул. Бул эми өзүңөр билгендей биздин бул дүйнөлүк банк эле эмес, башка дүйнө жүзүндөгү донорлордун баары биздин Кыргызстан мамлекетине көз карашынын өзгөрүшү да. Анткени өзүңөр көрүп атасыңар, 3 жылдан бери биздин экономика өсүп атат. Мындайча айтканда, жашоо турмуштарыбыз мурункуга салыштырмалуу жакшы өзгөрүүлөр болуп атат. Айлык маянасы бизде эме жакшы көтөрүлүп атат. Элге жардам көргөзгөнүбүздүн баары эми баары мындайча айтканда азыр эчтекени жашыра албайсың да, баары тең интернет булактарынан көрүнүп эле турат. Кандай экономика болуп атканы ушу Орто Азия. Анан экинчиден бул Орто Азияга биздин Орто Азия мамлекеттерине көз карашы донорлордун. Анан бул мен айтып аткан себебим, кече бир мындайча айтканда 13төн ашыгыраак донорлор катышты биякта. Форумдар көп эле болуп атат баардык жерлерде. Мисалы үчүн кече эле 2-майда Ташкентте болуп өттү. Казакстанда да эле ушундай болуп атат. Бирок ушул Европада биринчи жолу ушул Кыргызстандын энергетика системасына ушундай форум өткөргөнү бул тарыхта биринчи жолу. Кече бул эменин ушу Вена шаарынын администрациянын башчылары атайын айтып кетти дейт. Мен дейт ушул 50 жылдан ашык мурун дейт ошо эң биринчи гидроэлектростанция 1000 мегаваттык ошол менин өзүмдүн ошо Венадан алысыраак эмес шаарда менин өзүмдүн ошол жашаган жеримде ачылган дейт 50 жыл. Ошондон бери ошондо биринчи эмени кредитти ошол дүйнөлүк банк колдоп берген дейт да. Ошондон кийинки мына биринчи дагы чоң кес деп ошо ири долбоор деп ошону мындайча айтканда белгилеп кетти да. Эми биз муну менен эмнени айтабыз? Кудай буюрса мындан мурун эле биздин колдогондун бирден бир себеби 5 миллион доллар бизге ТЭОну актуализация кылганга берди. Бир 5 миллион доллар. Бул 2014-жылы жасалган ТЭО болчу, ошону жаңыртканга берди да. Андан кийин жана охрана окружающей среды деп 13 миллион 600 миң доллар берип атат да. То есть биз жазгы сессия, мен айтып кетпейм, жана жазгы жана күзгү сессияда урам келген сайын Кудай буюрса обязательно бизге ошол именно ошол Камбар Ата КЭС боюнча булар көңүл бурганын бирден бир себеби финансы маселелерин чечип барып атат. Баш аягы бүгүнкү күнгө Камбар Ата бирге 18 миллион 600 миң доллар. Мунун эмеси условиясы 50 жыл берип атат, 50 жылга. Анан проценти жок, 10 жылдан кийин гана төлөйбүз. Мындайча айтканда, мындай условия башка банктарда жок да. Анан азыр дагы маселе көтөрүп айтып атабыз, ошо Кудай буюрса күзгү сессияга ошол жана биз өзлөрү айткан 500 миллион доллар ошо Камбар Ата КЭСтин курулушуна да биз да беребиз деп. Азыр ошону сүйлөштүк. Кудай буюрса күзгү сессиясында булар эмеге совет директоровго киргизмей болду да. Абдан жакшы ийгиликтер болуп атат. Кудай буюрса мына Вена шаарынын Борборлук көчөсүндө жайгайланышкан ушу Гранд Отель деген ушул жерден өткөрүүгө бизге мүмкүнчүлүк түзүп бербедиби? Анан кийин азыр калган ушул маегибиздин уландысын отелдин ичине кирип уланталы канда. Ушу Кыргызстандын көптөн берки кыялы, көп жылдан берки кыялы ушу Кыргызстанга темир жол куруу, анан ушу Камбар Ата 1 КЭСин куруу, ишке ашыруу болчу да. Кудай буюрса ушул темир жолдун куруу дагы башталып атат. Анан ушу Камбар Ата 1 КЭСин куруунун долбоору дагы бир кадамга алдыга жылды. Мен ойлойм, бул мындайча айтканда ири долбоорлор да. Бул канча 30 жылдан ашык мындайча айтканда пландалып келген долбоорлор болчу да. Анан чечилбей келатканын бирден бир себеби мындайча айтканда ошол эле эми бунун баары кошуна мамлекеттер менен иш чара болуп аткандан кийин ошол кошуна мамлекеттердин эми жетекчилери чечет да.
ошол жетекчилеринин мындайча айтканда бир ойго келбегени деп ойлойм да. Мен жеке оюм да бул. Анан эми бул жерде өзүңөр билесиңер, Садыр Нуркожоевичтин келгенине 3,5 жыл болду. 3,5 жылдын ичинде Орто Азия мамлекетинде мындайча айтканда бирден бир авторитеттүү президенттердин бири болду да. Бул муну мен эмнени айтса болот? Бул эменин жол башчыбыздын айтканын жасаганы да. Ошону менен мен ойлойм, бул ушу кошуна мамлекеттердин жетекчилери да ошону менен аябай сыйлайт депчи. Мурун деле мындай иштер болуп кеткен. Ошо мен эми көбүнчө өмүр бою энергетика системасында иштеп аткан соң канча жолугушуулар болгон, канча протоколдор түзүлгөн, мындайча айтканда ООЗ-2 кагаз түрүндө канча ошо эки мамлекеттин, 3 мамлекеттин ортосунда ШОС, ОДК алкагында бардык жерлерде эле ошол проекттердин баары бирден бир. Эми мамлекеттердин жолугушу, жыл башчыларынын жолугушу болгондо ушундай экономикалык чоң проектилер боюнча да көп сөз болот да. Анан айтылып эле кагаз түрүндө калып келе берген да. Анан бирден бир чечкиндүү мындайча айтканда кадамдар мына азыр башталды. Эми муну мындайча айтканда сөз түрүндө эмес, өзүңөр көрдүңөр, мына бир жумага жете элек Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жол, биздин ошо Кытай чоң держава мамлекеттин бири, ошол Си Цзиньпиндин өзүнүн катышуусунда, Садыр Нуркожоевичтин катышында, Мирзиёев, Шавкат Миромоновичтин катышында кол коюулар болду да. Андан кийинки ири алкактуу чоң Орто Азиядагы бирден бир проект бул мына ошол Камбар-Ата 1 болчу да. Бул эми бул мындай эле неме эмес. Кээ бир мындай мисалы үчүн элдер ойлошу мүмкүн, ошо 3 мамлекеттин электр энергия, анан суу маселеси, анан бизде суу жок калат, анан сууну берип салды дегендей болуп ойлор кетиши мүмкүн. Бирок мен ошо Камбар-Ата ГЭС-1-ин ошо биринчи күнүнөн түптөлгөндөн баштап билген адам сыяктуу айтып берем. Бул жерде мындайча айтканда бул наоборот ушул 3 кайра Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан мамлекетин бириктирет бул проект. Ушу менен ушундай чоң ири долбоорлуу кошуналар менен чоң проекттер болсо, биз бири менен байланышта болобуз. Анан жанагындай экономикалык мындай катнаш, товар алмашуу дегендер өсөт да. Ошол эле темир жолдо эмне деген тонналар груз кетет да, мындайча айтканда товар кетет. Аны менен кийинчерээк ушул эле Европага чыкканга мүмкүнчүлүк болот. Камбар-Ата ГЭСи курулуп калса, биз дагы ошол Пакистанга чейин, биягы Орто Азия мамлекеттеринен Түркмөнстанга чейин элдин баары эле ойлойт, бул нефть, газ деген бул убактылуу нерсе. Суу деген бул өмүр бою мындайча агып турган нерсе. Суу түгөнсө жашоо түгөнөт, өзүңөр билесиңер да. Бул ошон үчүн ушуну ири долбоорду түшүнүп, ошол Казакстан мамлекетинин президенти, Өзбекстан мамлекетинин президенти ушуну түшүнүп, ушул долбоорго макул болушуп, мына Кудай буйрса биргелешип курганга мындайча айтканда жол ачылды да. Ушул форумдун жыйынтыгында биргелешкен координациялык инвестициялык донорлук комитет түзүлдү. Ушул комитет деген эми кандай иш алып барат? Бул кандай максат менен түзүлдү? Алдыдагы кадамдары кандай болот? Биздин чоң утушубуз бул дүйнөлүк банк. Ошол бизди полностью мындайча айтканда ГЭС бүткүчө бизди мындайча айтканда сопровождать этип келет да, ГЭС бүткүчө. Ошол координациялык эмени мүчөлөрүн ошол дүйнөлүк банк алып барат. Алар биз жок эле, биздин катышыбыз жок эле, өзлөрү ошол мүчөлөрдүн баарын кече жабык эшик астында өтпөдү бизде донорлор менен. Ошондо баары тең ошол координациялык кеңешке киргенге макул болушту. 13төн ашык мындайча айтканда донорлор да. Ал жерде Исламский банк, Азиатский банк, МВФ көп да эмелер. Ошонун баары макул болду. Ошону ушул дүйнөлүк банк өзүнүн алкагында чогултуп, анан ар биринен эми алар бияка координациялык кеңешке кирип аткандан кийин кайсы мамлекет канча үлүш кылат. Анын баарын ушул биздин катышыбыз жок эле дүйнөлүк банк улам бизге
мындайча айтканда айтып берип турат да, мына бул донор мынча берип атат, бул жерде мынча грант болуп атат, бул жерде мындай жардам болуп атат деп бизге мындайча айтканда жанагы жазгы сессия, күзгү сессия деп атабыз. Ушул именно ушул Камбар Ата проектиси боюнча өзүнчө бизге Кыргызстан мамлекетине өзүнчө бир исламский банктын атынан куратор болот да бизде, ошону эме сопровождать эте турган. Мен ойлойм, Кудай буйрса, ошол донорлордун алкагында бүт баары тең, бирөө да жок деп айткан жок, баары тең ушул макул, баары тең мындайча айтканда ушул проекттин ушу жашыл энергияга эметип аткан, жумшалып атканына, бул жерде экинчиден ошол 3 мамлекет биригип куруп атканына, анан энергетикалык коопсуздукту Орто Азиядагы жоюу маселеси, жанагындай мындайча айтканда ошол азык-түлүк программасын жоюу маселесинде бул биз эме электр энергия менен эмес эле ошол кошуна мамлекеттердин мисалы үчүн ошол эле айыл чарбасына чоң үлүш кылат да. Ошону түшүнгөнүнө мына бүгүнкү күндө ошол аны дагы мурда деле бизде жетекчилер болгон, бирок ошону жеткире түшүндүрө албаган жок деп ойлойм да. Же болбосо бул проект кечак башталыш керек болчу. Мына бүгүнкү күндө и Казакстандагы, и Өзбекстандагы да энергетический кризис. Тажикстан мамлекети алар да ошол Рагунду көп жылдан бери, 10 жылдан бери куруп келатат. Алар да ошол мына азыр бүгүнкү күндө алар да баштады. Албетте ушу Австрияда биздин форум өткөрүүбүздүн эң бирден бир максаты Камбар Ата бир ГЭСи куруу долбоорун талкуулоо болчу. Бирок ошол эле учурда кечээ кол коюучулардын учурунда дагы башка энергетикалык долбоорлорго кол коюулар болду, сунуштар болду, кызыктар тараптар болду. Камбар Ата бир ГЭСинен башка ушу тармактагы дагы жетишкендиктерге айта кетсеңиз. Форумга мына ошо кызыктар болуп, Азербайжан энергетиктери келишти, Тажикстандан келди энергетиктер, Өзбекстан, Кыргызстан, мына биз кошулуп атабыз мындайча айтканда. Ошон үчүн мен ойлоп атам да, бул жерде кызыктар өлкөлөр көп. Андан тышкары өзүңөр көрдүңөр, француз компаниясы, EDF компаниясы, Абу Дабиден Маздар келди. Мына кечээ өзүңөр көрдүңөр, CNC деген Кытай мамлекетинен чоң компания келди, кызыктар болуп атат. Мындан тышкары дагы бул эле эмес, бул Камбар Ата ГЭС эмес, жана башка дагы биз 16 миллиард долларга проект, энергетика министрлиги 16 миллиард долларга проекттерди презентация кылдык. Алдын ичинде Сары Жаз, Чаткал, Көкөмерен, Казарман, ошол эле Чакан ГЭСтер боюнча презентация кылдык. IFC менен чогуу мына күн энергиясы, шамал энергиясы боюнча презентация кылдык. Ошол эле Европейский банк менен биз кол коюштук эки подстанция реконструкцияга. Бул дагы мен ойлойм чоң жетишкендик деп. Ошол Европейский банк дагы ушу Камбар Ата киргенге кызыктар болуп атат. Аны менен дагы ошол эле азыр жашыл энергиянын өнүктүрүүсүнүн үстүндө иштеп атабыз. Ошол жерге кеминден балыкчыга линия 500 киловатт линия курганга меморандумга кол койдук. Ал дагы 100 миллион доллардын тегерегиндеги проект. IFC менен бир проектибиз, Кочкор районунда бир проектибиз кол коюлуп, азыр уже мындайча айтканда подрядчиктерди таап, 4 компания уже биз курабыз деп өзүнүн эмесин сунуштарын берди. Андан тышкары Баткен областында, Талас областында дагы 150 мегаваттан 2 проектке дагы мындайча айтканда кол коюштук. Ошентип Венада өткөн бул форумдун жыйынтыгында Кыргызстандын көп жылдан бери көксөп жүргөн Камбар Ата бир ГЭСин куруу тууралуу дагы бир кадам алдыга ташталды. Кыргызстан үчүн мындай жакшылыкка жарчы боло турган ушундай жаңылыктар көбөйө берсин. Сиздер менен бүгүнкү маекте Кыргыз Республикасынын энергетика министри Таалайбек Ибраев болду. Ал эми операторлук кызматта менин кесиптешим Чыңгыз Жумагулов жана Алтынхан Бабаев болду.